Президент Садыр Жапаровдун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын негизинде Базаркоргон районунун Акман айыл аймагындагы Мамыр Мерген уулунун 190 жылдыгына карата айкели орнотулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, тарыхчылар, Мамыр Мерген уулунун урпактары жана жергиликтүү тургундар катышты. Мына мен Алматадан, Ташкенттен архивдик документтердин болушунча жыйнап алып келдим. 73 жылы дагы жеңилип калганына карабай, 74 жылда 1874 жылы ал өзүнүн күрөшүн токтоткон эмес. Анткени Кокон хандыгынын акыркы жылдарында Кокондун акыркы ханы Кудаяр хан элдерди ушунчалык кыйнаган, ушунчалык салыктарды көбөйткөн. Салыктын түрү эле 20дай болуп кеткен. Абадан башка бардык нерсеге салык салынган деген мына ошол тарыхый булактарда жазылып турат, архивдик булактарда жазылып турат. Элдерди зомбулук кылып, келип ушул ар бир айылдарды кыдырып, каршылык көргөзгөндөргө ушундай күч колдонгон учурунда ушул Мамыр Мерген аларга биринчи жолу каршылык көргөзүп, салыкчылардын бардыгын жазалап, жалпы элди көтөрүлүшкө үндөп, ана ошол көтөрүлүш 2 жылга Мамыр Мергендин башчылыгы алдында жүргөн. Мамыр Мерген уулу кыргыз элинин азаттыгы үчүн жанын берген баатыр инсан. Ал Базаркоргон районунун Акман айыл аймагынын Колот айылындагы Мундуз уурусунун карапайым үй бүлөсүнөн чыккан инсан. Баатырдын элесин түбөлүккө калтыруу максатында Базаркоргон районунун акими Талантбек Эдиловдун демилгеси менен Акман айыл аймагынын Ош-Бишкек трассасында жайгашкан жерине баатырдын эстелиги орнотулду. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурлан Эрматов катышып, баатырдын кыргыз элине жасаган эрдигине токтолду. Бүгүн биз тарыхыбызда баатыр инсан Мамыр Мерген уулунун элесин эскерип, анын ысымын урматтоо максатында чогулуп жатабыз. Мамыр Мерген уулу жөнөкөй эл арасынан чыккан, бирок чоң иштер жасаган тарыхый инсан. Ал өз доорунда элдин эркиндиги жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүп, баскынчылыкка каршы чыгып, элди баштаган. 1870 жылдардагы анын эрдиги кыргыз элинин намысы менен кайраттын символу катары эл эсинде сакталып калган. Мамыр Мергендин ысымы эл ичинде эр жүрөк берген, элдин баатыры катары белгилүү. Ал эл үчүн кызмат кылган, табият менен жашоонун маңызын терең түшүнгөн, ар бир ишин элдин кызыкчылыгына арнаган инсан болгон. Тургузулган бул эстелик эл баатырды эскерүү гана белгиси эмес, жаш мундар үчүн чоң тарбиялык мааниге ээ. Мамыр баатыр 1838-1879 жылдары өмүр сүрүп, азаттык кыймылынын башчысы болгон. Кыргыз тарыхында өчпөс из калтырып кеткен инсан катары тарых барактарына жазылып калды. Ал эми хан кунуна татыган улуттук баатыр аталышындагы эстелигин орнотууга Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду, Базаркоргон райондук өнүктүрүү фондунан жана демөөрчүлөр тарабынан жалпы 5 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталган. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун жарлыгына ылайык ошо Мамыр баатыр атабыздын айкелинин ачылыш аземи болуп жатат. Бул айкелди ачууга Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлчүлүгүнүн өнүктүрүү фонду тарабынан жана Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясынын өнүктүрүү фонду тарабынан, ошондой эле демөөрчүлөр тарабынан акча каражаты бөлүнүп, айкел тургузулду. Бүгүнкү иш-чарага тарыхчылар, илим изилдөөчүлөр жана ошо жалпы Кыргызстандын булуңгусундагы ошо Мамыр баатырдын урпактары келип катышууда. Мамыр Мергендин кыргыз элине, кыргыз тарыхына кошкон салымы бул буга жеткис. Кокон хандыгы кыргыздарды ушунчалык салык менен эзип кыйнаганда колуна күч топтуп алып туруп, Кокон хандыгына каршы, жанагы патшалык Россиянын бийлигине каршы кыргыздардан чыккан бул улуттук баатыр деп айтсак болот муну. Мамыр Мерген уулунун 190 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чарада Базаркоргон районундагы бардык айыл аймактар чогулуп, 10дон ашуун кыргыздын бооз үйлөрүн тигишкен. Ошондой эле жергиликтүү өнөрпоздор тарабынан театрлаштырылган көрүнүштөр келген конокторго тартууланды. Эл журт, Мамыр баатыр келатат! Мамыр баатыр келатат! Эл жердин эркиндиги үчүн баратасың. Душмандын алдына демиң өчпөй, ата бабаңдын арбагы колдосун. Жоо алдында жыгылба, эл алдында сөзгө сынба.
Kudayargandın gülün kökке sapırıp, altın ordosuna erkindiktin jelegini ilip gel balam. Yüreğinde atandın ak batası, enengdin ak sütü, jurtungdun rızkısı dursun. Amin. Ay barıp aman gel. Amin. Ey Kokan eli, el dezip, dıyıkandın kanına kol salıp, yetimnin gözyaşını töküp, beyküne jigitlerdi zindana salgan, Kudayarkandın biyligi, adilettүүлүк mü, je zulumduk bu? Geçe biz, bir kazanda kayınap, bir nandı bölüp jegen biz. Bugün bolsa, ben Kudayardın nayzasından emes, eldin ubalından korkom. Adiletli bol. El üçün can ayaba. Ata, el azatlığı üçün canın sadağa. El tinç bolsa, menin ömrümdün manisi var. Jigitler, Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев тарабынан сунушталган мына уңгу жол боюнча долбоордун алкагында өтүп атат. Албетте Мамыр Баатыр бул биринчи кезекте кыргыз баатырынын даңазасы, бул Кыргызстандын даңазасы. Биз ошо уңгу жолдун мазмунунан билдик. Биз эч качан жат баатырлардын тарыхы бизди кызыктырбайт. Бизге кыргыздын тарыхы кызыктырат. Өзүбүздүн байыркы бабалардын баркына, тарыхыбыздын баркына жеткенде гана эл ошол аркылуу өнүгөт экен. Бекеринен айтылган эмес. Баатыр элди көтөрөт, эл баатырды көтөрөт. Мына бүгүн бир убакта Мамыр ушу Фергана өрөөнүндөгү эгемендиктин башатында турса, бүгүн эл аны көтөрүп, эл өзүн бийиктетип жатат. Мен ойлойм, ар бир жерде ушундай окуялар, маарекелер көп болуш керек. Чоң салтанаттуу иш-чара болуп атат. Журтубуз аябай чоң кубанычта. Бүгүн келип катышып, өзүбүз да чоң кубаныч менен кабыл алып отурабыз. Негизинен мен тарыхчыларга өтө бир басым жасап кетким келет. Мамыр Баатырдын эстен чыккан, көңүлдө жок бүт тарыхын иликтеп чыгышып, бул кыргыздын чыныгы баатыр экендигин бүгүн тастыкташты. Ошол эле учурда айткым келет. Мен тарыхчылар жамаатынан тышкары Кыргызстан мамлекетинин Жалал Абад шаарындагы мамлекеттик университеттин ректору Кеңешбек Усенович баш болгон тарыхчылар биринчилерден болуп инициатива көтөрүп, анын значит монографиясын жазышып, элге таркатып, тарыхка киргизген ушул коллективдерден болуп эсептелинет. Мына Жалал Абад шаарынын бирине көчөнүн атын коюшту. Бүгүн эстелигин орнотуп, Мамыр Баатырдын элесин түбөлүккө калтырып жатышат деп айткым келет. Белгилей кетсек, Мамыр Баатыр 1838-жылы Акман айыл аймагынын Колот айылында туулган. 1879 жылы 18 январда Анжан уездинде дарга асылган. Анын кыргыз эли үчүн жасаган эрдиктери тарыхчылар тарабынан айтылып келет. Бул айкелди орнотуу боюнча көптөгөн күчтөр жумшалды. Канчалык нерв кетти, канчалык ушунчалык аракеттин негизинде ушул айкелибиз Мамыр Баатырдын эмеси өзүбүз колдоп болуп калды. Мына Кудайга шүгүр, райондук мамлекеттик размерде базаргондукты өнүктүрүү фонд, эл журт, Акман эли, жалпы Кыргызстан эли ушу баары жардам болду. Андан сырткары мына биздин Жалал Абад өнүктүрүү фондунан дагы мына жаңы келген губернаторубуз Тилек Кыдырмаевич бул дагы аябай жардамдарын көрсөттү. Ошонун негизинде мына мисалы үчүн мен цифра боюнча токтолоюн. Базаргондук өнүктүрүү фондунан 1,5 миллион бөлүндү. Жалал Абад областтык өнүктүрүү фондунан башты 4 миллион бөлүндү. Ушунун кошумчалары негизинде өзүбүздүн мына жамаат Мамыр Баатыр коомдук фонду бар. Мындан 350 миң которулуп, ушу биздин
Құда қаласа мұны сүйініп отырмыз, сыймақтан алабыз, айкеліміз тұрылып, үшінші адамдар келіп, жақсы ниеттерін айтып жатады. Аким өзі айтып жатады. Бүт жақсы сөздерін айтып жатады. Мамыр Батыр өз дорында ел жерін басқыншылардың қол салуысынан қорғап, қырғыз елінен биримдигин сактоо үчүн күрөшкөн. Мамыр Батыр жашаган мезгилде Борбордук Азияда элдери ар кандай ички жана тышкы кысымга дуушар болгон. Улуу ханым, сизге Анжиян бегинен кабар алып келдим. Анда оку. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Жараткан берген так ээси улуг Кудаяр ханга кулуңуз Наманган беги салам айтып, чын ниетинен амандык билдирет. Улуг хан, Кокон журтуна сизди Алла баш кылып койгон. Эл сиздин адилеттүүлүгүңүз менен тинч жашап турат. Бирок акыркы күндөрдө эл ичинде нааразычылыктар көбөйдү. Мамыр Батырды өлтүрүп, башына алып, жетирүүлөө кармап келесиңер. Бул жарлык менин хандык жарлыгым. Жөнөгүлөр.